Кудайдын чакырыгы 16 сентябрь. Кудай, эгерде сен бар болсоң, мага чыгуу жолун берчи. Кудай, эгерде сен бар болсоң. Ушинтип сыйындым. Анан Кудай мага укмуш кылды дегендерди уктуңар беле. Ушуга чейин Кудай менен иши жок. Ал жөнүндө ойлонбой жашап келген адамдар ушинтсе түшүнүктүү. Бирок канча жылдан бери Кудайдын кереметтерин көрүп, канчалаган сыйынууларына жооп алып жашап келген ишенүүчүлөр Кудайдан басса турса жышаан сурай бергени өөн учурайт. Кудай, барышыңды кааласам, эжем чалып калсын. Ушул жумушка кир десең, автобус оңго бурулбай, солго бурулсун деген сыяктуу жышаандарды сурашат. Бирок жышаан сураган мыйзам окутуучулар менен фарисейлерге Ыйса мындай деген: бузулган, жаман муун жышаан көргүсү келет. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Кээде ишенүүчүлөр жанымда болсоң, мага жышаан бер дешет. Бирок бардык нерсени биз жазууга негиздешибиз керек. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом деп Ыйса айткан. Жанымда экениңди далилде дегенибиз туура эмес. Бүгүнкү Кудайдын бизге болгон чакырыгы жазуудагы ар бир сөз кабыл алууга татыктуу. Ар бир тамгасы чындык. Кудай дайыма жаныңда. Эч качан шектенбе. Жышаан суроого бизде эч кандай себеп жок. Биздин камкор атабыз азыр сенин демиңди сезип, жүрөгүңдүн согушун тыңшап, көзүңдөн тамчылайын деп турган жашыңды көрүп турат. Эч шектенбе.